Айтып бериңчи, качан болду? Качан сабалдыңыз? 5 күнү болуп атат. 5 күнү. Ошол жаткан жериңизден сабап кетиштиби? Ооба, сабап. Кантип, эмне жөн эле кирип сабап чыгып кетиштиби? Охрана чакырып эле 5-өнү чакырды, канча 6 келип туруп мен сабап кетип атат. Шок болот. Чесима сынык мына жерден. Кайрылдыңызбы милицияга? Кайрылган жокмун бирок. Неге? Кайрылган жокмун. Бул Жалал Абад шаарынын Жусупбек Бакиев көчөсү менен Токтогул Сатылганов көчөсүнүн кесилишиндеги аллея. Коомчулукта бул жер селсаяктар топтолучу жай катары маалым. Дайындуу жашоого үйү жоктор дал ушул жерге топтолушат. Ар жылы кыш алды менен кала бийлиги тарабынан селсаяктар үчүн атайын жай ачылат. Күнүнө 15 адамга чейин кабыл алууга ылайыкташкан түнөгүй апрель айына чейин иш жүргүзөт. Бул жерге адамдар негизинен башында айтып өткөндөй белгилүү жашаган жер жок. Булардын документи жок. Эч жер жок. Булардын келгенде каттоо журналында ошолорду айтканы боюнча каттайбыз. Себеби документтери эч нерсеси жок. Адамдар келишет да бул жерге. Күнүнө канча адамдан келет? Күнүгө 10-дон 15 адамга чейин келет. Ысык мал, күн ысык, суук маалында 15 чейин адам келет. Атак 10го чейин адам келет да. Кечине келип жатышат. Бир маал ысык тамак беребиз. Ошол жерде жылуулук батарейкалар коюлган. Ал жер жылуу төшөктөр менен камсыз болгон. Ошол жерде жашашат. Деген менен аталган түнөгүйдүн шарттарына ал жакта убактылуу жашап жаткандар нааразы. Алардын айтымында эрте менен таң атпай түнөгүйдөн кууп чыгарылышат. Айтылып жаткан бир маал тамак аш да берилбей келет. Бул жайдагы өзүн Марат деп тааныштырган жаран убактылуу жашоочу жайда белгисиз жарандар сабап кеткен учурларда болоорун айтат. Жерде бездомныйларды көрдүм. Мен өзүм бездомный адаммын. Бу жерде бардыгын көрүп келдим. Оокатынан жакшы бербейт. Бардыгын. Бу жерде келип уруп кетип атат. Охрана керекпи, керек эмеспи? Ушу государство бир карап берсин. Ошол комуштар деп эле ура беришке кажети болбосо керек. Мында баш калкалагандар түнөгүйдө калган аялдарга да зомбулук болоорун билдиришти. Атын атагысы келбеген айым ага кандайча күч колдонулганын айтып берди. Каалаганы келип, каалаганы чыгып кетет. Сизге зулумдук кылыштыбы ошондо? Мага асылды эле. Мени шимими чечип атканда катаны келип калып, мени жумдалап чыгып кетти. Мына ошончо күбөлөр бар. Аялдарды башка бөлмөдө жатасызбы? Отдельно эркектерге отдельно, аялдарга отдельно. Кээ бир маалда алги муну мужской немесине ошол жерде бир жаткан ака урдап кеткен экен. Азыр аялдар, эркектер бул катар, аялдар бул катар. Экти аял битте кроваткада эле жатабыз. Bizikler özüzge tiyişpeyt. Sırttan kelgenler asıl otat uka. Zonu kılıp çakırıp koy otat. Çakırıp durup. Bırak asıl Yaşpanlar kelip öyle bastırıp urup ketip kalıp. Бул боюнча үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү кайрымдуулук борборунун жетекчисине кайрылганыбызда алар мушташкан фактылар катталган эместигин билдиришти. Эгер андай учур катталган болсо, тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтышат. Ал эми тамак аштар ачылгандан бери үзгүлтүккө учураган эмес дейт. Мага эч ким айткан жок, арыздан келген жок. Азыр сиз айтуңузда, сиз баягы айтканыңыздан азыр тактап эме кылып атабыз, сурап атабыз, эмне болгон эмеспи? Жоксо жөн эле арыздан табуу үчүн, может тил ташап калса, может бир нерсе болуп калса, ошондой эме кылып аткандыр. Если токмок жеп контакт жасаса, азыр мисалы үчүн бизде сосадисибиз бар, юрисибиз бар. Ошону кошуп беребиз, барып өздөрү милицияга кайрылып, если жабып калган болсо, контакт ким урган, например, ошондон жабып калган болсо, ошону менен милицияга өткөзүп берип, карайбыз аны сөзсүз. Кала бийлиги тарабынан уюштурулган түнөгүй үчүн быйыл жергиликтүү казнадан 130 000 сом бөлүнгөн. Ат эле болбосо түнөгүй катары колдонулуп жаткан окуу жайдын эски имаратынын абалы көңүл жылытаарлык эмес. Ал оңдолуп түзөөгө муктаж абалда. Мындагылар болсо алдыдагы сууктан эсин аман чыксак экен деген тилек менен гана күн кечиришүүдө.